Жалпы Москва жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин балдарына биринчи класс. Биринчи класс. Буну мектепке барат. Мектепке барат ушул жерде. Барат. Күнүнө 3 ирет тамак берет. Зерикпейт, ар дайым бир нерсе менен машыгат. Же окуу менен, же болбосо мында спорт менен. Советовали, потому что нормальная школа, арабский язык, английский, русский, там все учат они. Советовали приходить. Пайгамбарыбыздын кандай шартта жашаганын дал ушул кичинекейлерге көрсөтүп, динден көбүрөөк танытууну үйрөтөт экендар. Бул кабинет араб тил кабинети. Дарование Москвы окуу борборун сиздерге сунуштайбыз. Эң негизгиси окууну бүткөн соң мамлекеттик деңгээлде аттестат берет. Ошондуктан шашылыңыздар, азыркы учурда 1 сентябрга чейин прием кабыл алуу жүрүп жаткан учуру. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз бүгүнкү чыгарылышта. Орусияда мигранттар үчүн талаптар дагы да күчөтүлүүдө. Жаңы Москвада эртең менен коомдук транспортты колдонгон жергиликтүү тургундар көйгөйгө туш болуп жатышканын айтып чыгышты. Островский мигранттар тууралуу айтты. Орусияга кирген мигранттардын саны 6 айда 700 миңге азайды. Орусияда мигранттар үчүн талаптар дагы да күчөтүлүүдө. Депортацияга алып келиши мүмкүн болгон укук бузуулардын тизмеси кеңейди. Сим-карталарды колдонууга байланыштуу жаңы талаптар күчүнө кирди. Ал эми Москвада чет элдик жарандарга карата массалык текшерүүлөр уланууда. Бул аптада мигранттар үчүн маанилүү болгон бир нече өзгөрүү катталды. Эми алардын ар бирине токтолобуз. Депортация үчүн жаңы негиздер. Орусиянын президенти Владимир Путин чет элдик жарандарды өлкөдөн депортациялоого негиз боло турган административдик укук бузуулардын тизмесин кеңейткен мыйзамга кол койду. Буга чейин айрым мыйзам бузуулар үчүн чет элдик жаранга айып пул гана салынса, эми алардын айрымдарына депортацияга да алып келиши мүмкүн. Тизмеге майда бейбаштык, полиция кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө, жолдорду тосуу, улуттук же диний белгилер боюнча басмырлоо сыяктуу укук бузуулар киргизилди. Мындан тышкары армиянын беделин түшүрүүгө, Орусияга каршы санкцияларды киргизүүгө, чакырыктарга жана тыюу салынган же каалабаган уюмдардын ишмердигине байланыштуу айрым укук бузууларда өзгөчө көзөмөлгө алынат. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам талаптарын бузууда өлкөдөн чыгарууга негиз болушу мүмкүн. Дагы бир маанилүү өзгөрүү сот депортация маселесин чечүүдө. Орусиянын жараны менен никеде болууну же өлкөдө узак убакыт жашаганын мурдагыдай жеңилдетүүчү жагдай катары эсепке ала албайт. Сим-карталар боюнча жаңы талап. Мигранттар үчүн дагы бир маанилүү жаңылык сим-карталарга байланыштуу. Орусияда чет элдик жарандарга имеи коду жок түзмөктөргө сим-карта сатууга байланыштуу жоопкерчилик күчөтүлдү. Мындай мыйзам бузуулар үчүн ири өлчөмдө айып пул, ал эми айрым учурларда кылмыш жоопкерчилиги каралышы мүмкүн. Өлкөдө мобилдик түзмөктөрдүн имеи коддорун камтыган маалымат базасын түзүү иштери да жүрүп жатат. Максат ар бир мобилдик түзмөктү санариптик идентификациялоо жана мыйзамсыз колдонулган телефондорду тез аныктоо. Москвада мигранттарга карата массалык рейдтер. Бул арада Москвада миграциялык рейдтер да уланууда. Полиция кызматкерлери кампаларды, көчөлөрдү, сейилбактарды жана жатаканаларды текшеришкен. Рейдтердин жүрүшүндө миграциялык мыйзамдарды бузган 122 чет элдик жаран аныкталганы айтылды. Алардын 117си мыйзамсыз иштөө жана Орусияда белгиленген мөөнөттөн ашык жүрүү боюнча жоопкерчиликке тартылган. Ошондой эле издөөдө жүргөн же административдик жазадан качып жүргөн 18 чет элдик жаран аныкталган. Кармалган адамдарга айып пул салынып, айрымдарына өлкөдөн өз ыктыяры менен чыгып кетүү талабы коюлган. Ал эми айрым жарандар убактылуу кармоочу жайга жөнөтүлүп, мажбурлап депортациялоо маселеси каралууда. Мындан тышкары Борбор Азиядан келген бир жаран мигранттарга баатирлерди мыйзамсыз ижарага берип жүргөн деген шек менен кармалганы маалымдалды. Ага карата кылмыш иши козголгон. Мигранттарды каттоо эрежеси да катуулашышы мүмкүн. Мамлекеттик думада чет элдик жарандарды жашаган жери боюнча миграциялык каттоого алуу тартибин дагы да күчөтүү сунушталды. Демилгени ЛДПР лидери Леонид Слуцкий сунуштады. Мыйзам долбоорунда айрым аймактарда чет элдик жарандардын жашоосуна уруксат берүүчү өзгөчө тартип киргизиле турган аймактардын тизмесин кеңейтүү каралган. Демилгенин авторлору мындай чаралар мыйзамсыз миграцияга, көмүскө, экономикага жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө багытталганын билдиришүүдө. Ошондой эле этникалык анклавдардын көбөйүшүнө жол бербөө жана коомдогу социалдык чыңалууну азайтуу максаты айтылууда. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, жаңы тартип 2027 жылдын 1 мартынан тарта күчүнө кириши мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда, Орусияда миграциялык саясат улам катууланып жатат. Депортацияга алып келүүчү негиздер кеңейүүдө, сим-карталар жана мобилдик түзмөктөр көзөмөлдөнүүдө. Ал эми миграциялык рейдтер күчөтүлүүдө. Ошондуктан Орусияда жүргөн чет элдик жарандар үчүн документтеринин каттоосунун, иштөөгө уруксатынын жана байланыш каражаттарынын мыйзам талаптарына жооп бериши өзгөчө маанилүү болуп калууда. Жаңы Москвада эртең менен коомдук транспортты колдонгон жергиликтүү тургундар көйгөйгө туш болуп жатышканын айтып чыгышты. Маалыматтарга караганда, Өзбекстан жана Тажикстандан келген жүздөгөн мигранттар эртең менен автобус аялдамаларына көп санда чогулуп, коомдук транспортто тыгын жаратууда.
Жергиликтүү тургундардын айтымында алардын көптүгүнөн автобустун эшигине жетүү кыйындап, айрым жүргүнчүлөр коомдук транспортко кире албай калууда. Айрым жашоочулар аялдамалардагы ызы-чуу үйлөрдүн ичинен да угулуп жатканын айтып, нааразычылыгын билдиришкен. Жергиликтүү тургундар коомдук транспорттун ишине тоскоолдук болуп жатат дешет. Тургундардын айтымында бул көрүнүш бир күндүк маселе эмес, алар мигранттардын көп санда чогулушу жумушка бара жаткан адамдар үчүн ыңгайсыздык жаратып жатканын билдиришүүдө. Айрым учурларда автобуска кирүү үчүн адамдар кезекке тура албай, тыгындын четинде күтүүгө аргасыз болушат. Натыйжада жумушка кечигип калган учурлар болуп жатканын жергиликтүү тургундар айтып жатышат. Ошол эле учурда мигранттардын баары коомдук транспортто тартип бузуп жатат деген тыянак чыгарууга болбойт. Көйгөйдүн негизги себеби катары аялдамаларда жүргүнчүлөрдүн өтө көп топтолушу айтылууда. Маселе иш берүүчүлөргө да байланыштуу. Маалыматтарга караганда мигранттардын арасында жаңы Москвадагы курулуш объектилеринде иштегендер көп. Айрым маалымат булактарына жумушчулар үчүн жатаканалар уюштурулганы айтылат. Бирок аларды жумуш ордуна жеткирүү маселеси толук чечилбегендиктен көптөгөн жумушчулар эртең менен коомдук транспортты пайдаланууга аргасыз болуп жатышы мүмкүн. Эгер жүздөгөн кызматкер бир эле убакта аялдамага чыкса, бул коомдук транспортко күч келтирери түшүнүктүү. Ошондуктан жергиликтүү тургундар көйгөйдү мигранттардын өзүнөн гана эмес, жумуш берүүчүлөрдүн транспортту уюштуруу жоопкерчилигинен да көрүшүүдө. Сахарова жана миграция борборунун айланасында да нааразычылык бар. Мындан тышкары Сахарова аймагында коомдук транспортко байланыштуу дагы бир көйгөй айтылууда. Жергиликтүү тургундардын билдирүүсүнө караганда, айрым учурларда автобус аялдамаларына кирүүдө коопсуздук кызматкерлери менен пикир келишпестиктер болгон. Социалдык тармактарда айрым жашоочулар өздөрүнө коомдук транспортту колдонуу кыйындап жатканын айтып, маселени чечүүнү талап кылышууда. Бирок бул билдирүүлөрдүн баары расмий түрдө тастыкталган эмес. Ошондуктан окуяга байланыштуу бардык тараптардын позициясы маанилүү. Тургундар эмне талап кылышууда? Жергиликтүү жашоочулар негизинен коомдук транспорттун ишин тартипке келтирүүнү, аялдамаларда коопсуздукту камсыз кылууну жана жүргүнчүлөрдүн агымын туура уюштурууну талап кылышууда. Эгер иш берүүчүлөр ири сандагы жумушчуларды өздөрүнүн транспорттору менен жеткирип турса, коомдук транспортко түшкөн күч да азаймак. Азырынча жаңы Москвадагы бул көйгөй боюнча тиешелүү органдар тарабынан кандай чечим кабыл алынары белгисиз. Ал эми жергиликтүү тургундар маселеге тез арада көңүл бурууну талап кылып жатышат. Бул окуя дагы бир жолу ири курулуш объектилеринде иштеген кызматкерлердин транспорттун жана жашоо шарттарын алдын ала туура уюштуруунун маанилүүлүгүн көрсөттү. Островский: эгер үйдө баары жакшы болсо, эмне үчүн мигранттар Орусияга иштегени келет дейт. Орусиялык дин кызматчы Павел Островский мигранттардын мекенинде бай жашаганы тууралуу айтылган маалыматтарга комментарий берди. Ал Спутник радиосуна берген маегинде мигранттардын үй бүлөлөрү абдан бай жашайт деген айрым билдирүүлөрдү чыгыш жомоктору деп атап, мындай маалыматтарга сын көз менен кароого чакырды. Островскийдин айтымында, эгер мигранттардын мекенинде үй бүлөлөрү каржылык жактан толук камсыз болуп, жашоо шарттары жетиштүү болсо, анда алардын Орусияга иштегени келүүсүнүн себеби кандай деген суроо жаралат. Дин кызматчы мигранттардын арасында кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтө албай калган учурларда бар экенин белгиледи. Ошондой эле ал Орусияда миграциялык мыйзамдардын катаалдашып жатканын колдой турганын билдирди. Островскийдин пикиринде, Орусияга келген чет элдик жарандар четкиликтүү мыйзамдарды жана коомдук нормаларды сыйлашы керек. Ал мигранттардын маданиятка ыңгайлашуусу жана коомдук тартипти сакташы маанилүү экенин белгиледи. Ошол эле учурда бул дин кызматчы Павел Островскийдин жеке пикири экенин белгилей кетүү керек. Анын айткандары бардык мигранттарга же мигранттардын үй бүлөлөрүнө тиешелүү, жалпы тыянак катары каралбашы керек. Орусияга чет элдик жарандардын кирүүсү азайып жатат. ФСБнын чек ара кызматы жарыялаган маалыматка ылайык, 2026 жылдын январь-июнь айларында чет элдик жарандар Орусияга жалпысынан 7 миллион 100 миң жолу кирген. Ал эми 2025 жылдын ушул эле мезгилинде бул көрсөткүч 7 миллион 800 миң болгон. Башкача айтканда, бир жылдын ичинде Орусияга чет элдиктердин кирүүсү болжол менен 700 миң сапарга азайган. Чет элдик жарандардын Орусияга кирүүсүнүн негизги максаттарынын арасында иштөө, жеке иштер, туризм жана окуу бар. Иштөө үчүн кимдер көп келүүдө? Маалыматтарга ылайык, 2026 жылдын алгачкы 6 айында чет элдиктер Орусияга жумуш максатында 2 миллион 400 миң жолу көрсөткөн. Алардын арасында Өзбекстандын жарандары биринчи орунда 1 миллион 100 миң. Экинчи орунда Тажикстан 494 миң. Ал эми Кыргызстандан 289 миң сапар катталган. Бул көрсөткүчтөр Орусияда дагы деле Борбор Азиядан келген эмгек мигранттар үчүн негизги багыттардын бири болуп жатканын көрсөтөт. Туризм үчүн да келип жатышат. Ошол эле учурда Орусияга турист катары келгендердин саны да аз эмес. Коммерсант басылмасынын эсептөөлөрүнө ылайык, январь-июнь айларында Орусияга туристтик максатта болжол менен 676 миң чет элдик жаран кирген. Алардын ичинен Кытай жарандары басымдуулук кылган 380 миңден ашык сапар. Андан кийин Түркмөнстан, Туркия жана Сауд Арабиясы турат.
окуу жана жеке сапарлар. Окуу максаты менен Орусияга болжол менен 202 000 сапар жасалган. Бул категорияда Казакстан, Кытай жана Өзбекстандын жарандары алдыда. Ал эми 2 300 000ге жакын учурда чет элдиктер Орусияга кирүүнүн максатын жеке деп көрсөтүшкөн. Бул категорияда Казакстандын жарандары эң көп болжол менен 850 000 сапар. Андан кийин Өзбекстан жана Абхазия турат. Орусияда чет элдиктердин жалпы саны да азайган. Ошол эле учурда Орусиянын өзүндө жашап жаткан чет элдик жарандардын саны да азайганы айтылууда. Май айында Орусиянын коопсуздук кеңеши өлкөдө болжол менен 6 100 000 чет элдик жаран бар экенин билдирген. Бир жыл мурда бул көрсөткүч 6 800 000 болгон. Ал эми 1 апрелге карата Орусияда мыйзамдуу иштөөгө уруксаты бар чет элдик жарандардын саны болжол менен 1 700 000 адамды түзгөн. Акыркы жылдары Орусияда миграциялык көзөмөл да күчөтүлүүдө. 2025 жылы өлкөдө мыйзам бузган чет элдик жарандар үчүн көзөмөлдөгү адамдардын реестри ишке киргизилген. Ага киргизилген адамдарга карата бир катар чектөөлөр колдонулуп, айрым учурларда өлкөдөн чыгаруу маселеси каралат. Москвада жана Москва облусунда мигранттардын геолокациялык маалыматтарын көзөмөлдөө боюнча талаптар да киргизилген. Мындан тышкары 2026 жылы Орусияга 90 күндөн ашык мөөнөткө келген айрым чет элдик жарандар миграциялык текшерүүдөн өтүүгө милдеттендирилген. Ал эми 4 августта президент Владимир Путин чет элдик жарандарды административдик укук бузуулар үчүн депортациялоого негиз боло турган беренелердин санын кеңейткен мыйзамга кол койду. Ошентип акыркы статистика бир жагынан Орусияга чет элдиктердин кирүүсү азайып жатканын көрсөтсө, экинчи жагынан өлкөдө миграциялык көзөмөлдүн күчөйүп жатканын көрсөтүүдө. Эми бул тенденция жылдын экинчи жарымында дагы уланабы? Муну кийинки статистика көрсөтөт. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.